Сиздер менен коомдук биринчи канал аркылуу балдардын сынагына сынбайсыңы көрсөтүүсүнөн жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин конок балдардын суроолоруна кандай жооп берип, кантип алардын сынынан өтөт? Алдагы мүнөттөрдө коомдук канал аркылуу көрө аласыздар. Нурлан мырза, балдар кандай суроолорду берет деп ойлоп жатасыз? Аз ойлонуп атам абдан. Бардыгы Кудайдын айтканынан жакшы суроолорду берет деп күтөм албетте. Күтүлбөгөн суроолор болуп калса, жооп берүүгө милдеттүү экениңизди билесизби? Албетте билем. Балдар ар кандай суроолорду даярдап келишкен. Билбей калам деп коркпой атасызбы? Кооптонуудамын албетте. Ошондуктан багы жакшы жооп бергенге аракет жасайм, Кудай кааласа. Анда эмесе, урматтуу конок, программанын тартиби төмөнкүчө таанышып алыңыз. Сиз берилген суроолордун ичинен бир суроону жоопсуз калтырууга укуктуусуз. Демек, бир гана суроого жооп берүүдөн баш тартсаңыз болот. Эгерде жобо түшүнүктүү болсо, программаны баштасак. Айымдар жана мырзалар, балдардын сынагына сынбайсыңбы программасынын бүгүнкү каарманы кыргыз эстрада ырчысы Нурлан Насип болот. Кол чабуулар. Нурлан мырза, программанын эрежеси боюнча программанын башында көрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, ал үчүн сизде 1 мүнөт убакыт берилет. Даяр болсоңуз, баштадык. Чоң рахмат, албетте. Мен негизи Жалал Абад областынын Токтогул районунун Терек Суу деген айылынан болом. Ошол жерде балалык кезим баардыгы ошол жакта өткөн. Ал жакта 9-класска чейин билим алгам. Андан кийин ушу шаардагы биздин Мураталы Күрөңкеев атындагы окуу жайда 4 жыл ал жактан сабак алгам. Андан кийин ушул кыргыз эстрадасындагы шоу бизнеске аралашып, ошол менен иштеп келаткам. Маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, биз программаны баштадык. Кезек балдардын суроолорунда. Биринчи суроо кызыл микрофондо. Эфирдин башталышында биздин маанайыбызды көтөрүп ырдап бериңизчи. Болду, сөзсүз түрдө. Кайсы чыгарманы ырдап берейин? Маякчы, маяк көп берет окшойсуңар анда. Анда припевин ырдап берейин ал жактан. Эх, карындаш, сырыңды сен катпа, маяк кылып ойго мени салба. Эгер оюң мендик гана болсо, уяңсырап кездешүүдөн качпа. Эгер оюң мендик гана болсо, уяңсырап кездешүүдөн качпа. Эгер оюң мендик гана болсо, экинчи минтип такыр тынчымды алба. Программанын башында эле сонун маана менен баштадык. Анда кезекти суроолорго берсек, кийинки суроо сары микрофондо. Өзүңүздү өтө популярдуумун деп эсептейсизби? Жакшы суроо экен. Өзүмдү популярдуумун деп эсептебейм. Анткени өзүмдү ырчы катары эсептегим келет, албетте. Бул популярдуу деп өзүмдү айтыш ар бир адам туура эмес болуп калбаш керек. Бул популярдуулук ар бир инсанга бир убакта келет. Бул ошол нерсени убагында жакшы кармап кылсаң дагы келечегиңе жакшы нерсе болот деп ойлойм. Өзүмдү укмуш популярдуумун деп айта албайм. Сиз дайыма эле жыргап жүрөсүз го, жашооңуз ошондой эле жакшыбы? Жакшы суроо болду негизи. Мен күлүп жүргөн менен мен дагы жашоомдогу абдан ар кандай учурлар болот. Бирок эл алдында ар дайым күлүп жайнап жүргөнү жакшы көрөм. Анткени биздин чыгармачылыгыбызды баалаган инсандар биздин күлүп жүрүшүбүздү гана каалайт да негизи. Анан кийин ал жакта кайгырып жүрөсүңбү, эме болуп жүрөсүңбү, аны элге анын кереги деле жок деп ойлойм. Андыктан биздин чыгармаларыбызды уккан ушу көрөрмандарыбызга ар дайым ушу күлүп жүргөнгө аракет кылам. Үйлөнгөндөн кийин ырчыларды кыздар карабай калат деген чынбы? Жана сиз коркосузбу, мен үйлөнгөндөн кийин мени кыздар карабай калат деп? Жок, рахмат. Үйлөнгөндөн кийин кыздар карабай калат деп андан коркпойм эч качан.
Анткени биздин чыгармаларыбыз ушул ар бир инсандын жүрөгүндө жашаса, көө деле карабайт. Анткени сүйлөшкөн ар бир адамдын үйлөнгөнгө укугу бар да. Ошондуктан бек байкелер, сүйүн байкелерсинде эле ушул үйлөнгөн аялдар болсо деле азыркыга чейин ушундай көрөрмандар үзүлбөй, ушу популярдуу болуп жашап келатышат. Андыктан ал нерседен коркпойм. Алып келген ата энеңиз жөнүндө кыскача, ал эми экинчи суроом болсо, ушул сахнага алып чыкканда сизге ким түрткү берген алгачкы сахнага чыгышыңызга? Мен жарык дүйнөгө алып келген албетте менин ата энелерим. Азыркы учурда ата энем Токтогул району Терек-Суу деген айылында жашашат. Апам көп жылдар бою мугалим болуп иштеген, сабак берип, ушу начальник класстарга сабак берип, 2 жыл болуп калды, ошо пенсияга чыкканына азыр ардактуу эс алууда. Ошондой эле атам өзүңүздөр билгендей Камбар атагесинде ошол жакта эмгектенип иштейт. Ошол менин сүйүктүү ата энелерим ушул жакта. Анан мен чыгармачылыкка түрткү кылган инсандар албетте абдан көп. Биринчилерден ушул ата энем, жакындарым. Анан кийин мени ушул иштешип келаткан Канат байке, продюсерим. Шоу бизнесте достук болбойт дешет го, ушул чынбы? Жана дагы эң жакын досторуңуз ким? Шоу бизнесте жакын досторум болушу мүмкүн, албетте. Ушуга чейин достошуп жүргөн дагы досторум бар. Сахна арасында анын баары эле билет болуш керек. Ошолор менен жакшы эле мамиледемин, бирок баягы шоу бизнесте атаандашуу болот. Бириң, мисалы үчүн бири жакшы клип тартса, мен да клип тартайын, жакшы жазса, мен да жазайын деп. Ошолор менен алектенип, ошондой болуп иштейбиз. Анан кийин баягы көрө албастык кылган учурлар бизде болбойт. Кайсы инструменттерде чертип өрдөй аласыз? Кайсы инструменттерде? Комузда чертип өрдөй алам, гитарада өрдөй алам, аккордеон чертип өрдөй алам, Yamaha чертип алам, пианино ойной алам. Ошол дагы инструменттерде. Ырчылар менен мушташкан күнүңүз болду беле? Жана ошол экөөңүздөрдүн кимиңиздер жеңди эле? Жакшы суроо экен. Мушташкан учурларбы? Анын баарын бияка айтып болбойт. Негизи баягы баардык жумушта кыйынчылыктар дагы жакшы күндөр да болот. Ырчылар менен да мушташкан күндөрүм болгон. Бирок эми анын элдин алдына айтуу туура эмес нерсе деп ойлойм. Сахналаш досторуңуздан Мирбек Атабеков күчтүү же Омарбы же Султан Садыралиев күчтүү деп ойлойсузбу? Кимиси күчтүү деп ойлойсуз? Аны сиздер жакшы билет болушуңуздар керек, кимиси күчтүү экенин. Бирок мен баардыгын ошо чыгармачылык инсан катары, мен сахналаш агаларым, досторум катары кабыл алам аларды. Ар биринин өзүнүн таланты бар. Ар биринин өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде көп көрөрмандары бар. Ошондуктан кимиси күчтүү, кимиси ылдыйраак деп айта албайм. Анткени баардыгы татыктуу, кыргызга жакшы кызмат кылган ырчылар деп, мындай кыргыздын көзгө көрүнүктүү козур ырчылары десем болот. Урматтуу биздин каарман Нурлан Насип, балдар сизге суроо берип атканда, сиз ошол суроонун ичинен чыкпай жооп бергенге аракет кылыңыз, анткени программанын талабы ошондой. Азыркы суроо сизге кыргыз ырчыларынан сиздин оюңуз боюнча Султан Садыралиев күчтүүбү, Мирбек Атабековбу же Омарбы деп суроо берди. Сизге кимиси жакыныраак, сиз кимисинин ырларын көбүрөөк угасыз? Негизи абдан оор суроо экен бул. Анткени бирөөсүн тандап айтсам, эртеси бирөөсү таанышы мүмкүн да. Ошондуктан мен көз карашым боюнча Султан Садыралиевдин баягы ырды аткарганда баягы ийне жибине чейин жеткирип ырдаган жагат албетте. Анан кийин баягы Мирбек Атабековдун баягы ырдагандагы башкача элден өзгөчөлөнүп ырдаган манералары абдан жагат мага. Анан кийин Омардын албетте сахнада баягы бийлеп ырдап элди тарткандары абдан жагат. Биз азыр сиздин жообуңузду угуп олтуруп, ушул жерде сиздин оюңуз боюнча ырды берилип аткарган бул ырчы. Ооба. Ырды ким берилип аткарып элге жеткирсе, ошол ырчы элге жагымдуу жана элге жакын болот. Сиз ошондой деңгээлге теңеген бул Султан Садыралиев болду, ошондуктан биздин сиздин жообуңузду Султан Садыралиев деп кабыл алдык, кол чабуулар.
Кайсы тилдерди билесиң жана ырдайсың? Кыргыз тилин жакшы билем, албетте. Анан кийин мен негизи айылда окугам. Айылда чоңойгон баламын негизи. Ошондуктан кыргыз тилин жакшы билем. Сиз кайра жаралсаңыз же төрөлсөңүз ким болот элеңиз? Абдан кызыктуу суроо болду. Мага жакты бул суроо негизи. Мен кайра жаралсам, башкача балким башка баягы азыр кичинекей кезинде кыялланган нерселериң башкача болот экен да. Ошондуктан баягы азыр учурда эмнелерге жетишпей мага эме болуп атса, ошол нерселерди кайра башынан жакшы окуп, балким жетпей алган нерселерди кичинекей кезимден баштап ошо фундамент куруп кетмекмин демекчимин. Мен сизге азыр математикалык суроо берем. Бир үйдө 34 квартира бар. 10 квартирада 2ден киши жашайт. Ал эми 4 квартирада 5ден киши жашайт. Калган 20 квартирада 3дөн киши жашайт. Бул үйдө бардыгы канча адам жашайт? Абдан татаал суроо, ойлонууга туура келет Нурлан. Ооба. Эсептеп көрүңүз. Бир квартира вообще эмеден чыгып кеттим мен. Кайра башынан айтып койсоңуз болобу бир? Бир үйдө 34 квартира бар. 10 квартирасында 2ден киши жашайт. Ал эми 4 квартирасында 5ден киши жашайт. Калган 20 квартирасында 3ден киши жашайт. Бардык ошо үйдө канча киши жашайт? 10 квартирасында 4. Жүзгө жетпейт го дейм ба? Бир жоопту айтсаңыз. Ошондо эки көбөйтүү эме экен да бул, ошондуктан жардам берип аткан 100 киши жашайт, Жооп тура. Балдар айтып коюшту. Мына ушундай күтүлбөгөн суроолор да болуп калат. Баарына даяр турабыз. Кийинки суроо артыңыздан кызыл микрофондо. Сиздин сүйгөн кызыңыз барбы? Мен сүйгөн кызым ошону эстеп атам азыр. Балким араңыздардадыр. Жана сиз аны кантип эркелетесиз? Менби? Ошо сүйүктүү адамды тапканда эркелетип көрөйүн. Сиз ырларды өзүңүз жазасызбы же сизге бирөө жазып береби? Ырларды өзүм жазам көбүнчө. Сахналаш досторума ырларды жазып берем. Өзүмдүн калп айтпасам 70-80%-теги өзүм аткарган ырларды өзүм жазам. Анан азыркы тапта көп акындарга кайрылам. Ошондой эле эски чыгармаларды аткарам, ошондуктан ошондой эски чыгармалардан да ырлашкан ырларым бар. Неге мынча сулуусуз? Косметика колдоносузбу? Мен сулуу эмесмин. Балким сизге сулуу көрүнүп аткандармын. Бирок өзүмдү албетте ар бир адам өзүн сулуумун деп жашаш керек бул жашоодо. Негизи эле косметика колдоносузбу? Косметика колдонбойм. Баягы салондорго барганда ушундай эмелерге келгенде бул жакта атайын эмеси менен шарты боюнча ушундай кремдерге киргизет. Анан кийин ушундай келатканда, съемкалар келатканда чач пачыбызды салондорго алып жасатабыз. Анан күнүмдүк жашоодо косметика колдонуп боёнуу деген менде жок. Дүйнөдө эң кир эмне? Кир? Дүйнөдө эң кир нерсе бардык ыплас нерселер деп ойлойм. Так бир нерсени айтыш керек да. Акчабы? Эмнеге Россиянын ырчылары сахнага чыкканда жакшынакай эле сүйлөшөт, а биздикилер какап жакшы сүйлөй албай кыйналышат да. Ошондо бул мага тиешелүү болуп калдыбы? Россиянын ырчылары деле баягы ар кандай да. Ал жакта дагы жакшы сүйлөгөн ырчылар бар. Бизде деле жакшы сүйлөгөн ырчылар көп. Сиз көп көрбөйт окшойсуз да. Мен сизге бир табышмак айтайын да. Тарелкада 3 алма турат, алды алып койсо канча калат? 3 алманы алып койсо эчтеке жок калат да.
Жок, 3 алма калат. Алып койсо болот. Алып койсо кайра 3 эле болот да. Логика. Кийинки суроо кызыл микрофондо. Сиз бир акчаңыз жок учурлар болуп калды беле? Ооба болгон. Анткени баягы шаарга жаңы келгенде баягы азыр сиздердин баардыгыңыздарды ата-энеңиздер каржылайт да. Кайсы сабакка барбайсың, кандай эме кылбасын, ата-энеңиздер кийиндирет, окутурат. Анан кийин бизде дагы ошондой болгон. Анан кийин баягы шаарга келгенде, окууга келгенде баягы айылдан улам акча сурап берип, баягы досторуң менен жок кыла аласың берген акчасын. Ошондо акча сурагандан уялып, 1 сом акчам жок калган учурлар болгон, ачка күндөр. Анан кийин эми баягы ауылдагы андай жашоону да көрүп коюш керек экен, студенттик күндөрдө болгон. Бирок азыр Кудайга шүгүр жакшы. Демек акча жок болуп калган учурда Нурлан Насипке кайрылсаңар болот экен. Кийинки кезек сары микрофондо. Сиз жаш кезиңизде ырчы болом деген оюңуз бар беле? Ооба, мен мына ушундай кичинекей ушул жерде бөбөктөрдү көрүп, мен дагы өзүмдү жаш кезимди элестетип кетем. Мына ушундай кезимде эле мен мектептеги бардык мындай концерттер болот го, жаңы жылдык кечелерге даярданып, баягы кандай байрамдар болбосун мен ошол жерде музыкант болуп, клавишада ойноп берип, бардык классымды даярдантып, ушинтип жарыш болуп, конкурс болуп, анан кийин ошол жактан баягы жакшы элдерден жакшы эме каалоо тилектерди угуп, анан кийин ошо музыкага болгон шыгым күчөгөн десем болот. Сизге адамдар жала жаап же жамандашса эмне кылат элесиз? Жала жаап жамандаса, өзүнө коймокмун, адамдын деңгээлине жараша көрмөкмүн. Албетте ал адам ошол нерсеге татыктуу болсо, мен ага ошого өзүнө жараша жооп бермекмин. Ал адам кичине ошондойрок болсо, анда унчукпай эле коет болчу. Сары микрофон. Азыр сиз аябай популярдуу урушсуз туурабы? Азыр сиздин эң күчтүү атаандашыңыз ким деп ойлойсуз? Билбейм, мен атаандашу сахнада менен атаандашкан ырчы деп эч кимди деле айтпайм. Бирок бардык сахнада ырдап аткан мен курактуу ырчылардын бардыгын өзүмдү атаандаш катары эсептейм. Ошолор кандай клип тартса, жакшы ырлар жазса жана айткандай эле, мен дагы ошолордон да жакшы клип тартканга, жакшы ыр жазганга аракет кылып, ошондой деңгээлде иштейм. Анан атак бир ырчыны ошого такалып алып, ошол менен атаандашып иштебейм. Бардык сахнадагы досторум мен атаандашкан кесиптештерим болот десем болот. Сиздин кичинекей кезиңизде ата-энеңизден токмок жеген күндөрүңүз болду беле? Токмок жеген күндөрүм болгон. Токмок эмес, багы ичке чуук менен чыпылдатып чапкан апам ошондой болчу. Анткени апам суудан корккондуктан мен кичинекей кезибизде балдар болуп, биздин канал бар эле да, чоң каналга. Ал жерден кичинекей балдар агып кетип ушундай болчу. Анан кийин баягы кызыккандыктан балдар болуп кетип калчу. Анан кийин ошондо апам келип алып чуук менен сабап үйгө чейин калып барган да. Ошол күндөр эсимде. Сары микрофон. Сиз мектепте окуп жүргөндө канча окуйт элеңиз? Мен негизи 5-класска чейин класском болуп окугам. Класском болгом, класстачы. Анан кийин 5-класстан кийин ушу музыкага жака кызыгып, анан кийин молдо болдум. Молдо болуп, ислам динине берилип, ушундай болгондон кийин баягы сабактан кичине алыстап кеттим. Бирок баягы өзүмдүн классымдагы жакшы орто окуган балдар менен бүттүм десем болот. Сиз өзүңүз ыр жазам дедиз. Мага ыр жазып бербейсизби? Болду. Азыр ушул жерде. Ушул жерденби? Ушул жерден кандай жазып берейин сизге? Мага бала кыял сыяктуу ыр жазып берсеңиз болот. Эми бул жерден азыр олтуруп жазганга убакыт керек албетте, кичине. Анан кийин эгер ырдап чыгам десеңиз, анда үйгө келип, экөөбүз олтуруп ушу студияда ыр жазалы сизге. Болобу? Болот. Демек, бул окуучуга Нурлан Насиптен бир баланын кыялындагы чыгарма жаралат экен жакында угазандагы. Дүйнөдө эмне таттуу? Уйку таттоош керек, туурабы? Анткени бул сапатты мен абдан жакшы көрөм да уктаганда. Ошондуктан эң таттоош керек.
Мага ырчы бол деп кеңеш берет белеңиз? Ырчы эгер ырдайм деп эме кылсаң, аттансаң бул сапарга сөзсүз түрдө жардам беребиз. Колумдан келишинче жардам кылам. Жакшы эмелеримди айтат болчумун, ой тилектеримди. Эгер үнүңүздү угуп көрүп, анан кийин кандай стилдердайсыз, анан кийин музыкалык билим алыш керек албетте. Ошол жактардан колумдан келишинче жардам кылмакмын. Жаш ырчылар жана бузулуп кетишет дейт, жана алар жаман жолдорго барышат дейт. Ушул маалыматтар чынбы? Кандай мааниде бузулуп кетишет экен алар? Арак ичиппи? Билбейм, эми ар бир адам өзүнүн жеке жашоосу бар да. Кээ бир адамдар балким ошо алкоголду, ошол башка нерселерди жакшы көрүшү мүмкүн. Мен ар бир адам өзүнө жооп бериш керек. Башка ырчылар үчүн жооп бере албайм албетте. Бирок жакшы жүргөн ырчыларыбыз абдан эле көп. Баягы бир адамды башка көп адамды бир эле ырчы бузуп коюшу мүмкүн да. Балким бир ырчы ичкенин элдер көрсө, ошону көрүп ырчылар ушундай ичет турбай деп ою бузулушу мүмкүн. Бирок ырчылар абдан түз жүргөн, намаз окуп, дин жолунда жүргөн ырчыларыбыз абдан эле көп. Чоң рахмат. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, балдардын сынагынан сынбайсың программасынын биринчи кыска танаписи бир нече көзөмөлдөрдөн кийин кайра жолугабыз. Сиздер балдардын сынагынан сынбайсың программасын көрүп жатасыздар. Эскерте кетсем, биздин бүгүнкү каарман белгилүү ырчы Нурлан Насип. Биз болсо программабызды улантабыз. Кезек кайрадан балдардын суроолорунда. Сизде эң биринчи сүйүүңүз канча жашыңызда болгон? Жакшы суроо экен. Эң биринчи сүйүүм ушу мектепте окуп жүргөндө болгон болуш керек. Ал кезде мен балалык сүйүүм десем болот. Баягы жакшы сезимдер менен негизи классыңда жакшы окуган кыздарды ашык болосуң го балдар. Ошондой эле мен дагы классымдагы жакшы окуган кыздарга кат жазып, сүйүүмдү арначым. Анан кийин баягы ал кезде бетинен өбүп койсоң, ошондой эки бетиң кызарган бойдон эки күн унутпайт элек да. Ошондой сүйүүлөр болгон. Сиз көп акчаны тандайт белеңиз же өмүр бою кедей болуп жашоону же бийликке жетип алып элдерди кыйноонубу? Көп акчаны анан кедей болууну үчөтөн жакшы жакпады мага. Анткени бай болуп деле жакшы жашасаң болот албетте. Баардык эле адам жакшы нерсеге умтулат да. Анан кийин болсом дагы негизи ошол өзүмө жетиштүү нерселерим болсо, мисалы үчүн үйүм болсо, ошол менин келинчегим, кийин балдарым, ата-энем аман болсо, анан өзүмө жетиштүү акчам болсо, ошол эле нерсе болот мага. Ошол менен бактылуу жашасам деген ой тилектерим бар. Сиздин маякчы кыз деген ырыңыз бар. Сизге маяк кылган кыздар көп болду беле? Негизи маяк кылган кыздар абдан көп болгон. Негизи номеримди таап алып, анан кийин баягы кыздар чалат да. Бир нерсени айта албай эле, анан кийин улам чалып, анан алсаң өчүрүп коет, же сүйлөбөйт да. Анан кийин ошолорго чалбай калат чыгар деп ушу маякчы кыз деген ырды жазсам, кайра тескеринче көбөйүп кетти да. Анан кийин ошолорго номерди тесттен бат-баттан алмаштырганга туура келип калды. Анан ошолорго жаралып калган баардык карындаштарыма мындай тамаша иретинде болсун деп ушул чыгарманы жазгам. Кийин келинчеңиз ырчылыгыңды таштабасаң, сен менен ажырашам десең эмне кылат элеңиз? Ошон үчүн жакшылап сүйлөшүп алам кызымды. Ушул чыгармачылыгымды албетте биринчиден мен сыйлаган, мен чыгармачылыгымды баалаган
кыз менен сүйлөшүп, анан ошого макул кылып, анан башкашам да. Кыргыз сахнасында кимди ырдап эле койсо деп ойлойсуз жана анын аты ким? Эч кимди айта албайм. Анткени ар бир ырчынын өзүнүн ырыс кызы бар негизи. Өзүнүн жакшы көргөн көрөрмандары бар дегендей. Анан кийин мен аларды ырдаба деп айткандай анчалык деңгээлге жете элекмин чынында. Ошондуктан мен өзүмө гана жооп бере алам. Анан эми калган ырчыларды элдер айтса жарашат, анан мен айтууга укугум да жок калат. Келиңиз Нурлан мырза, мына ушул суроону кыргыз эстрада ырчыларынан сахнада кимдир давай эле койсун деп ойлойсуз жана аты ким деди. Сиз бул суроого ошол адамдын атын айтышыңыз керек же мен бул суроого жооп берүүдөн баш тартсам деп өзүңүздүн укугуңузду колдонушуңуз мүмкүн. Тандоо сизде. Бардыгы эле жакшы ырдайт го дейм. Билбейм, бирок антип айтуудан алысмын чындап. Анда биз сизди бүгүнкү программада өзүнүн укугунан колдонду деп эсептейбиз. Бул суроого жооп берүүдөн баш тарттыңыз. Балдар эми чамдагыла бардык суроого азыр жооп алабыз. Мындан башка Нурлан Насипте башка отказ берген укук албады. Кийинки суроо. Кызыл микрофон. Сиздин боюңуз жана салмагыңыз канча? Мен боюм 173 сантиметр. Анан кийин салмагым өтө көп эмес, өтө аз эмес, 60 килограмм чыгам. Сиздин атыңыз ким койгон? Мен атымды ата-энем койгон. Атам койгон болуш керек. Анткени мен төрөлгөндө ушул атамдын досу экөө чогуу бир күндө мен досум Улан деген досум бар. Ошол экөөбүз бир күндө төрөлгөндүктөн экөөбүздүн атыбызды да койгон. Анын атын Улан, менин атым Нурлан койгон. Анан ошентип атам аты менен ушундай Нурлан болуп калган. Сиз кайсысы ырыңызды сахнага качан ырдап чыктыңыз? Эң биринчи жолу качан ырдап чыктыңыз эле? Эң биринчи ырым, Эң биринчи ырым менин Жаным деген ырым болгон. Жаным деген. Эгер билсең жаным, ошондойсуң жаным деген ырым болчу. Ошол чыгарма менен биринчи жолу сахнага аттанган десем болот. Нурлан байке, сиздин атыңыз эмнени түшүндүрөт? Менин атымбы? Ойлонуп отурган суроо экен, чында. Нурлан деген, нур деген бул билесиз да, нур, ошо Нурлан тур деген нерсени түшүнсө керек. Ошондуктан жакшы суроо болду. Будан кийин эртең бүгүн апама чалып дагы жакшылап билгенге аракет кылам. Сиз Дайыр Исмардияров менен урушупсуз го? Мен дос балдарым көрүптүр. Эмне үчүн уруштуңуз? Аны каяктан билип алдыңыз да кой. Баягы чыгармачылык адамда болгондон кийин тил келишпестик да болот, пикир келишпестиктер болот. Ошондуктан мага бир нерсе туура эмес сөздөрдү артыман сүйлөгөндүктөн анан кийин экөөбүз ушундай урушкан учурларыбыз болгон. Чоң рахмат. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, балдардын сынагына сынбайсың программасынын экинчи кыска танаписи бир нече сандарда ки жолугушабыз. Урматтуу Нурлан мырза, сиз балдардын суроолоруна жооп берип бүттүңүз. Эми келиңиз, кезекти сизге берели. Сиз мына ушул жерде отурган балдарга өзүңүздүн сурооңузду берип, жообуңузду алсаңыз. Эми бардыгыңыздарга кыйын деле суроо эмес болуш керек бул. Ойлондум. Араңыздарда менин ырымды ким жакшы ырдай алат? Урматпы? Кана угуп көрөлүчү? Угуп көрөлү. Эх карындаш, мени мынча кыйнадың, маяк берип күнү түнү тымадың.
SMS'ten sen sүйüңdü мағарнап, чымбы қалып бүтүрдүрді жазасың. Көргім келет мен да сенин жамалың, телефон çalsam қылықтанып албайсың. Табышмақты бекем қатып сен маға, тартынасың неге жобун айтпайсың. Қарындаш сырыңды сен қатпа, маяк кылып ойго мени салба. Эгер оюң менде кана болсо, уямсырап кездешүүдөн качпа. Эгер оюң менде кана болсо, уямсырап кездешүүдөн качпа. Колчоолор. Чоң рахмат. Жазайы жамгыр басылбай, жаралуу жүрөк жазылбай, ак куудай менин баскан, көңүлүм менин ачылбай. Нөшүрлүү эжа бербей жамгыр төксө, жамгырдай толгон карик жашын сепсе, жүрөгүм жаш кезилип келер бекен. Жанымдын кыйналганын жаным сезсе, сезбедиң сагынганым сени жаным. Саргартып кан жүрөктү ажарладың, күтүүдөн күйүп бүттүм көлгүм жаным. Жутпадым сен жыттанган сүйүү балын. Колчоолор. Мен ойлойм, Нурлан Насип бүгүн куруу кол келген жок. Албетте өзүнүн белектери менен келген. Анда белектерди берсек, сизге жаккан суроолорго кимге кандай белекти тапшырасыз? Мен таарынбайт болушуңуздар керек деп ойлойм. Бирок арабызда абдан көп жакшы суроолор болду. Мага башкача суроолор берген арабызда өзгөчө жакшы ырдаган бул жерде мен Нурмат деген иним абдан жакты ырдаганы. Ошондуктан биринчи бул Нурмат деген иниме буга ушуну подарка кылайын сизге. Жана ошондой эле ушул жерде мени ушул жигит көп башкача ойлорго салды. Кыйын суроолор берди, ошондуктан ушул жигитке дагы подаркамды кылайын. Андага көп акчалар салып, көмөлөрдү алайын. Кайра жаралсаңыз эмнелерди кылмаксыз деген суроо да абдан жакты. Ошондуктан сизге математика суроолорду ким берди эле мага? Ошол жигитке карайынча, мына. Кыйнаган. Эмкиде билчүрөм, Ырдаган кызга берейин, сизге. Көп сандыктар салып жүргөнсө. Жана ошондой эле баардык бүгүнкү келген мен сыйлап келген баардык ушул жерде окуучулар бар экен. Ошолорго баардыгыңыздар кургол кетирбей, эшиктен сиздерге баардыгыңыздарга бирден балымызды алып берели деп чечтик. Аны эмесе, урматтуу биздин конок Нурлан Насип, сиз балдар менен коштошуңуз. Мен сизди кайрадан босогодон күтөм. Мен жакшырмын. Урматтуу конок, сиздин көз карашыңызды билгим келип жатат. Балдардын суроолору сизди кыйнаган жокпу? Кыйнаган жок. Бирок ар кандай суроолор болду. Бирок абдан мага кызыктуу болду. Кайсыл суроого жооп берүү кыйындыкты жаратты? Баягы өзүмдүн жеке жашоомдогу суроолор. Андан кийин баягы арабызда көрдүңүздөр го, башкача суроолор болду. Ошолордон абдан кыйналдым. Сиз күтпөгөн суроо болдубу? Мен күтпөгөн суроолор болду албетте. Кайсыл суроо? Эстей аласызбы? Баягы мен жөнүндө мушташып кеткен нерселерибиз жөнүндө чейин билишет экен. Ошол суроолорду күткөн эмесмин. Бүгүн сиз мына ушул программабыздын алкагында 37 суроого жооп бергенге үлгүрүптүрсүз. Эгер кайрадан дагы балдардын сынагына сынбайсың программасына чакырсак, келип катышып бере аласызбы? Катышып бере алам, албетте. Сиздер чакырып турсаңыздар, сөзсүз түрдө келип ушундай көрөрмандар арасынан жакшы, кызыктуу суроолор менен баарлашып турам.
Ал эми урматтуу катышуучулар, урматтуу биздин сүйүктүү аудитория, сиздердин дагы оюңуздар биз үчүн абдан маанилүү. Бүгүнкү биздин коногубуз Нурлан Насип сиздер менен ачык сүйлөшүп, чындыкты айтты деп ойлойсуздарбы? Бүгүн бизге жакшы жооп берди. Мага өзгөчө маяк чыккан нерседен ыры жакты. Нурлан мырза жакшы ачык жооп берди. Бизге дагы жакшы нерселерди үйрөтүп, келечекте жакшы болууну үйрөттү. Бирок мага ушул жерде ыр жазып бербегенине таарыштуу болду. Ушул Нурлан Насипке чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн келип бизге биздин суроолорго жооп берип кеткениңизге. Жана ушундай дагы ушундай сынактарга чакырып турганда математиканы үйрөнө келсеңиз жакшы болмок. Болду. Нурлан байкеге аябай ыраазымын. Мен мындайча айтсам, бул ырчылардан менин кумирим. Ошол айтарым. Демек, келечекте урмат Нурлан Насипти кумир тутуп, ал дагы ырчылыкка сапар аттанат турбай сапарга. Урматтуу Нурлан мырза, мынакей аудиториянын сизге болгон ой пикирин толук уктуңуз. Мына ушул ой пикирлерден сиз дагы жыйынтык чыгарасыз. Анда эмесе программанын жобосу боюнча биздин каарман биздин көрсөтүүнү жыйынтыктайт. Анда келиңиз, 30 секунд убакыт берели, программаны жыйынтыктасаңыз. Чоң рахмат биринчиден баардык ушул көрөрмандарыбызга, жигиттерге, жалпы коллективиңиздерге. Ар дайым ушундай передачалар көп болсун. Ушундай передачаларда кызмат кылып жүрөлели. Баардык ушул бүгүнкү келген баардык кичинекей бөбөктөр экен. Келечектери кең болсун. Ушу кыргыз элин сыймыктандырган жакшы жигиттерден, кыздардан болушуна чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Эскерте кетсем, бүгүнкү балдардын сынынан белгилүү ырчы Нурлан Насип өттү. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кийинки программада дагы бир кызыктуу инсан менен жолукканча аман туруңуздар.